Коррупция менен күрөшүү компаниясы биринчи жолу коомчулуктун сынына кабылды. Буга Инфакомдун жетекчиси Талант Абдуллаев, стат катчысы Данияр Бакчиев жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Русланбек Сарыбаевдин камалышы себеп болду. УКМК аталган кызмат адамдарын паспорттун бланкаларын сатып алуу боюнча тендерде эң жогорку бааны көрсөткөн компанияга жеңишти ыйгарып беришкен деп айыптоодо. Сотко чейинки өндүрүштүк иштердин аркасында тендерди жеңип чыккан чет өлкөлүк компаниянын мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарына тиешеси бар экендиги аныкталды. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камакчайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. УКМКнын мамлекеттик казынага зыян келтирди деген айыптоосун жарандык коомдун өкүлдөрү четке кагышууда. Алардын бири Азамат Акенеев баардык мамлекеттик кызматкерлерге төмөндөгүдөй сунуш айткан. Баардык айыл өкмөттөргө, мамлекеттик органдарга керектүү кеңеш. Тендер жарыялоодо арзанына эмес, сапатына карагыла. Бирок эркиндикте жүрөм десеңер арзанын ала бергиле. Мен жолдордун, арыктардын эң эле сапатсыз жасалышын эми түшүнүп жатам деген. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шаикова баардык мамлекеттик органдардагы кызматкерлерге кайрылып, Азамат Акенеевдин кеңешин дубалга илип алгыла деп какшык айткан. Жарандык активист Ринат Самудинов өлкөнү өнүктүрүү үчүн IT тармагынын өкүлдөрүнө шарт түзүп берүү керек экенин айтып чыкты. Бүгүнкү күндө жаңы ачылыштар, кирешелүү бизнестин баары IT менен байланган. А биздин мамлекет айтишниктерди кубалап жатат. Алар кетип калса кайрылып келбейт. Кеч болуп кала электе ойлонолучу. Кыргызстандын өнүгүүсү ITден көз каранды экенин унутпайлы. Мамлекеттик каттоо кызматынын стат катчысы Данияр Бакчиевдин апасы уулум бюджеттен 1 тыйын уурдаган жок. Ак жеринен камалды деп бүгүн 19 апрелде маалымат жыйын өткөрүп, жогору жак адилеттүү чечим чыгарып берүүнү суранды. Анан азыр биздин Кыргызстаныбыз мынтип өсүп өнүп келе жатканда, мынтип жаңы замандар башталып атканда биздин ушундай илимдүү, билимдүү кыргыздын жаш жигиттерине камап койсо, ким анда Кыргызстанды өнөстүртөт? Мына илим десе илими бар, билим десе билими бар. Ошо Япониядан бери келип, бияка иштеп атса Кыргызстандын патриоту болуп, өнүп турган баланын канатын кайрып туруп алып барып моминтип ГКМБнын СИЗОсуна отургузуп койду. Ошондон кийин кайсы кыргыздын жаш баласы, илимдүү, билимдүү баласы Кыргызстан үчүн күйгүсү келет? Ошондой эле Кыргызстандагы программисттер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азиз Абакиров Инфаком мекемесинин жетекчиси Талант Абдуллаевдин камалышына макул эместигин билдирип, Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазып, санариптештирүү боюнча президенттин алдындагы кеңештен өз ыктыяры менен чыкканын жарыя кылды.